Нурзат Токтосунова. Мен деңиз болууну үйрөндүм. Белгилүү алып баруучу Нур Академиясынын негиздөөчүсү Нурзат Токтосунова жакында хиджаб кийген эле. Эми ички дүйнөсүндө болуп жаткан сезимдери менен бөлүштү. Адамдын ички жан дүйнөсү жаратканын бир мерими менен толгон кезде ал деңиз өңдүү мамиледе түшөт экен. Деңиз ар дайым ички майда толкундарын жутуп, сыртынан эч нерсе болбогондой мамиледе турган сыяктуу сезилет мага. Жайма-жай, толкунсуз, тып-тынч этек жеңи жайылып, анын эң зор күчү да ушундадыр. Изденүү мага ошол деңиздин ички абалын таанытты. Мурун адамдардан качып, кайра адамдардын колтугуна жашынган болсом, азыр адамдар турган өзүмдөн качкан кезде бир улуу күчтүн деңизине бой урам. Ошол деңиздин тереңдеген сайын, тереңдигине көз жетпеген, чексиздигинен, узарган сайын уланып бүтпөгөн кенендигинен мен өтө көп суроого жооп алдым. Адамдардан алган жаратыма дары таптым. Анан өзүм да деңиз сыяктуу кеңейип, тереңдей түшүндөй болдум. Бул изденүү мага олжолуу болду. Мен деңиз болууну үйрөндүм, деп билдирди. Эскерте кетсек, Нурзат Токтосунова 1983 жылы 2-июлда Ысык Көл облусунун Түп районундагы Ичке суу айылына төрөлгөн. Таанымал алып баруучу Нур алып баруучулар мектебинин негиздөөчүсү. Маалымат булагы, Заман Чекиткейжи. Айгерим Расул кызы эне балага эч качан жаман болсун дебейт. Ырчы Айгерим Расул кызы апанын баркын билүү тууралуу өзүнүн пикирин билдирди. Үй бүлөлүү, бала чакалуу болуп, чоң кыз болуп калсам деле мамам эмне дейт деп ойлоно берем. Мисалы бир нерсе алып жатсам дагы мамама жагат бекен деп ойлоп коем. Жаңылык болуп калса чалып баарын айтып бермейинче кыйналып кетем го. Кечке чалып тажатат окшойм. Кээде өзүң билчи, бош эмесмин деп коет. Бул берилгендикпи же көз карандыкпы билбейм, бирок мага жагат. Мамамдын айтканындай кылсам эле телегейин тегиз жашоо малина боло берет да. Анткени эненин жүрөгү баарын сезет. Балага эч качан жаман болсун дебейт. Энени угуш керек. Анан дагы бир нерсени байкадым. Үй бүлөлүү болгондон кийин апаң мурункудан дагы дүйнөдөгү эң жакын сырдашың, досуң болуп калат экен, деп жазды ал. Окурмандар Ырчынын бул пикирин кызык колдошууда. Маалымат булагы, Заман Чекиткейжи.